Саламатсыздарбы? Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен. Рахмат. Кийинки сөз Садахам Кисанбаевичке берилет. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Урматтуу Тилек мырза, айтсаңыз, ошо Камбарата 2 ГЭСтин биринчи агрегаты качан ишке кирген? 2009 жылы. 2009 жылы. Экинчи агрегаты качан кирүү керек эле өзү, долбоор боюнча ошондо? Экинчи агрегат эгерде долбоор боюнча бул эчак эле кириш керек болчу, бирок көп эмелер менен, мүчүлүштөр менен ушул убакка чейин созулуп келди да. Экинчи агрегаты ошо 2009 киргенден кийин бир 2015 жылга чейин эле кириш керек болчу да. Мен бул суроолорду берем сизге эмне үчүн? Тактоо үчүн. Биринчиден, экинчиден эч нерсе курулган эмес деп кыйкырык салып аткан жигиттерге жооп болсун деп берип атам. Ушул биринчи агрегатын курууга Кыргызстан кимден канча каражат алган карыз? Биз биринчи агрегат курулганына өзүбүздүн Кыргыздын бюджетинен эле алып курулган. Баракелде. Мына баракелде. Бөтөн өлкөдөн бир тыйын албай туруп ГЭС курулган. 31 жылдан бери деп кыйкырып аткандарга мону сиздерде айтып жүрүшүңүздөр керек. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен ГЭС куруп баштаганбыз. Аны энергетиктер күнүнө карата декабрда 22 декабрь беле? Ишке кирген. Бир тыйын бир жактан албай туруп, өзүбүздүн казына менен, туурабы? Өзүбүздүн казына менен бүтүндөй айыл өкмөттөрдү автоунаа менен камсыз кылганбыз. Бул дагы ошол 2008 жыл, 2007 жылдары. Биз кечеги күнүбүздү тепкилегенде, урматтуу кесиптештер, сиздер айтышыңыздар керек да. Жок, андай эмес. Биз өз күчүбүз менен куруп баштаганбыз. Мына азыр эми ал ошондо экинчи агрегатын курууга 110 миллион деп атат. Азыр Чолпон айым айткандай, бул бир канчага көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Бул түзүлгөн кырдаал, азыркы кырдаал 2 эсе көтөрүлдү. Сиз айткандай. Эгер ушуга жетпей кала турган болсо, анын долбоорун ким иштеп чыгат бүгүн? Кайрадан эсебин ким чыгарат? Кайсы компания чыгарат? Бүгүнкү күнгө консультант жана кабыл алган консультант, ошо банк тандап алган консультант баарын эсептеп чыгып, анан ушуга токтоп атат да. Биз ушул өзүбүздүн бюджетибизди берип атабыз. Мына бизге 110 миллион бөлүнүп берилди. Ушуга киришибиз керек ушул суммага депчи. Ошону иштеп чыгып, анан бүгүнкү күндө биз согласование кылып банкка жөнөттүк да. Сиз адис катары айтыңызчы. Ушул Камбарата 2 ГЭСтин экинчи агрегаты сыяктуу курулуштар биздин кошуна мамлекеттерде канча каражат менен курулуп атат? Азыркы эсеп менен алганда 1 мегаватт 1 миллион доллар. Ошондо сиздики 200 болуп атабы? Же экөөнү кошкондо 220 болуп атабы? Экөөнү кошкондо 240 болуп атат. 240. Азыр 120 мегаватт кошумча болот. Анан 30 мегаватт жанагы биз азыр алып чыга албай аткан эми кубаттуулугу жетпей атат да биздин. 150 миллион. Ошондо 120-150 мегаватт кошумча алып чыгабыз. Демек 150 миллион каражат керек болот. Жок, бизде мындай да, эгерде нөлдөн баштасаң да, бизде уже агрегат, биринчи агрегат иштеп атат. Экинчи агрегаттын орду бар, мындайча айтканда линиялар бар. Тилек мырза, биз ошону сурап атабыз. Чолпон айым берген суроо дагы ошондо турат. Негизги кара жумуштары бүтүп калган. Бүткөн пайдубалы турат. Ал жактан жанакы бүт кум таштардын баарын алып чыккан, тазаланган. Мындайча айтканда курулуш жүргүзүүчү жерибиз таза даяр. Туурабы? Ошондо канча менен бүтөт? 110 миллионго бүтүрө аласыздарбы деген суроону коюп атат. Жок, 110 миллионго бүтүрүшүбүз керек. Ал эми андан ашык банк бүт консультанттарды нанимать этип, ошо тендердин документациясын даярдаса, наоборот, биз да ойлоп атабыз, может 110 миллиондон да эгерде тендерге катышкандар болсо, көбүрөөк келсе, может бүт ылдый түшөт. Түшүрөт, туура. Мына ушул эми урматтуу депутаттар, мына так маалымат ушул болду. Сиздер ар бир карыз алып аткан маселени ушундай кылып айтып кетсеңиздер. Рахмат. Ушул сиздерге эле пайда. Бул биринчиден. Энергетикага пайда. Экинчиден
энергетика деп атам да. Экинчиден, сизге тиешелүү эмес, бүтүндөй айыл чарба министрлигине да тиешелүү, курулуш министрлигине да, автоунаа министрлигине дагы кезинде жасалган иштерди сиздер айта жүрсөңүздөр. Биз айтып эле келатабыз. Анан Курулгандар. мындай бир жетекчиңерди уксак эле 31 жылдан бери биринчи жолу асфальт төшөлүп атат. Биринчи жолу зым тартылып атат. Биринчи жолу жарык жетип атат. Муну ушуларды айта жүрсөңүздөр. Муну урматтуу кесиптештер, маселеси жок эле талкууга көп создуктурбай эле колдошубуз керек. Рахмат. Бул долбоор жана сиз айткандай мындан 7 жыл башта бүтө турган долбоор. Оодара салып, түртө салып, куа салып, ошонун натыйжасында баары ушундай токтоп калган маселе. Ошон үчүн Азаматович, менин сунушум ушундай, талкууну токтотуп, суроо жооп токтотуп эле добушка койсоңуз. Рахмат. 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 Дагы суроолор барбы, урматтуу кесиптештерим? Урматтуу кесиптештер, макулдашууга киргизилет. Адахам Сисенбаевич сөзгө берилет. Мына энергетика тармагында келген келишимдер, урматтуу кесиптештер, биздин өзүбүздүн мындай бир көңүлүбүздү өзгөчө бурушубуз керек. Кээде сиздердин сыныңыздарга кабылып калып аттым. Ушул сыяктуу кредиттерди биз колдосок болот. Себеп бул максаттуу кредит. Биринчиден максаттуу кредит, экинчиден бул өндүрүшкө салынып аткан кредит. Биз каттуу сынга алып келаткан кредиттердин баары бюджетти колдоого деп жумшалган кредиттер болчу. Мен урматтуу кесиптештер, ушуга өзгөчө көңүл бурушуңуздарды каалайм. 1%-дан алып атканда бул жерде министрдин орун басары болуп турат, каржы министринин мындан жеңил болбойт дегенде биз айттык эле, 0,75-тен алып аткан учурубуз болгон деп. Мына ушул жерде 0,75 болуп турат. Экинчиден байкасаңыздар, ар бир долларына чейин кайда жумшалат, канча мөөнөттө жумшалат, эмне жумуштары бүтүрөт, ушул конкреттүү түрдө жазылган. Мен баса белгилеп айтып атканым, Мадумаров биздин сунуштарга каршы чыгып атат деп көпчүлүк учурларда айтып аткан азаматтарга айтам. Эгерде ушундай болуп, ийне жибине чейин аткарылып, жакшылап такталып, жазылып келген болсо, биз колдоого алабыз. Болгондо да мөөнөтүн байкаңыздар, баштагы 14-15 жыл эмес, мунун мөөнөтү 38 жылга болуп атат. Жараткан буйруп, эгерде биз ошол таратуучу тармактарыбыздарды, анан жанакы эсеп-кысаптардын баары санариптештиресиздер, туурабы? Адамдын колу тийбейт да. Асан канча киловатт колдонду, Үсөн канча киловатт колдонду, анын баарын санариптештирсеңер, ошону айтам. Бир жерден туруп, баягы колуна акчаны кармата коюп, же тоогуңду кармап колуна кармата койсоң, азайтып берүүчү текшерүүчүлөр жокко чыгат, туурабы? Баары тең жокко чыгат. Мына ушундай жаңы технологияга, жаңы багытка кабыл алынган иш-чараларды биз талаш тартышы жок эле башка министрликтердин фонунда, энергетика министрлигинин азыркы жасалып аткан иштерине баа берүү менен биз колдоого алып койсок, максатка ылайык болот. Рахмат. Рахмат. Биринчи сөз Адахам Сисенбаевичке берилет. Урматтуу кесиптештер, көп талаш болтурбай эле менин пикирим кыскача. Ушуга чейинки баардык грант, кредит дегендердин баардык макулдашууларын колдодук. Бирок бул билим берүү тармагына берилип аткан нерсени таптакыр колдоого жатпайт. Мен сиздерге жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп берейин. Биринчиден, биз азыр жаңы билим берүү концепциясын иштеп атабыз. Туурабы? Жаңы билим берүү 1-чи класстан баштап ошол 11-чи класска чейинкисин иштеп атабыз. Ошого чейин мыйзамдын ичинде карашыбыз керек. Экинчиден, муну кеңеш берүүчүлөрдү караңыздар, урматтуу кесиптештер, мен азыр кыска айтып берейин. Ушуну долбоорлоштуруу жана курулуштарын кароо жөнүндө $148,500 ошого каралып атыптыр. Бул дагы эч нерсе эмес. Ошол санариптештирүү компаниясын кабыл алат экен дагы, ошол санариптештирүү компаниясына 450 миң, мындайча айтканда $500 миллион төлөп берет экен. Эң коркунучтуусу, урматтуу кесиптештер, биз көптөн бери айтып келаткан маселе. Мунун караңыздарчы, эл аралык бир адис алат экен. Мектепти башкаруу боюнча адис болот экен. Бир кишини алат экен, 6 ай калат экен. 6 айда ошо киши ай сайын $20 миң айлык алып,
6 айда $118.800 алат экен. Мен ушуга жарым ставкага албайсыңар, мен деле жакшы кеңешчи болуп берем. Мен 10 миңге эле кеңешчи болуп берейин. Мындай жарым эле эмнесине. Эми мындан кийинкисин караңыздар, урматтуу кесиптештер. Кийинки маселени караңыздар. Отбор индивидуального консультанта дейт. Bir консультант алат экен, $63.000 төлөйт экен. Мына индивидуальный деген. Бул кандай болот? Мен акылым жетпейт, мен түшүнбөйм буга. Муну караңыздарчы, урматтуу кесиптештер. Муну кандай кылып биз колдойбуз? Эмне деп айтабыз? Эл аралык эксперт алат экен, мугалимдерди даярдоо боюнча. Айнанайын кыргыздар. Айнанайындар. Сиз кайсы тармакты тейлейсиз, министрдин орун басары? Мектепте. Мектепти тейлейсиз. Эми Асанбек жакшы билеби? Же Жон жакшы билеби? Кыргыз мектептерин кандай кылып тейлешти? Эми караңыз, айлыгын караңыз. 1 жылга алат экен, bir кишини 2 жылга алат экен. 2 жыл бою айына $18.150 айлык төлөйт экен. Айнанай. Bir эки жакты карасаңар болбой беле, уят эмеспи? $20.000 дегенин бул канча болот? 1.600.000 Ай сайын 1.600.000 сом төлөп берет экенсиңер. Ошол американец келип кыргыз мектепти кандай кылып окутуш керек экенин силерге үйрөтөбү, айнанай. Окутабы силерге келип. Ал дейт, сөзсүз түрдө кыргыз болбош керек дейт. Жазып атат. Могу жерде жазып атат. Эрежесинде. Эң аягындагы айтар сөзүм, башка сөз айтпайм. Бул келишим таптакыр болбойт. Чыңгыз Азаматович, биз ушуга чейинкисин оңдогон оңдоп, түздөгөнүн түздөп, колдоп берип аттык. Бул биздин мамлекетке, биздин элге каршы болгон келишим. Министрдин өзү келсе жакшы болмок. Муну караңыздар. Жанакы стандарттык предметтер бар го бизде, эне тил деген, орус тил деген, география деген. Ошолорду кандай кылып реформа кылып окутушка bir кишини алат экен, 2 жылга алат экен анындагы. Анын айлыгы канча дебейсиздерби? $18.975 экен. Жолдош министрдин орун басары, мындай бир жерге түшпөйсүңөрбү? Келбейсиңерби? Муну бизде Кыргызстанды кыдырып чыкпайсыңарбы? Кыргызстанга эмгек сиңирген кыргыз эл мугалимдери бар. Муну ошолорду алсаңар, силер Оксфордду, Сорбоннаны бүткөндөргө караганда мыктыраак айтып берет го. Союздун мезгилинде мектепте кандай окутчу эле? Кайсы сабактан кандай берчү эле? Бул мен Чыңгыз Азаматович бир эл аралык жолугушуум бар, ошо кечигип атам. Мен урматтуу кесиптештерге кайрылам. Бул долбоорду алып кирүүнүн өзү уят эле. Муну киргизбешиңиздер керек эле. Муну колдоого жатпайт. Рахмат. Чоң рахмат сиздин ошо сунушуңуздарга. Анан бул жерде мындай экен да, Азия өнүктүрүү банкынын өзүнүн талаптары бар экен. Ар бир международный эксперттине коюлган талаптар бар. Анан бул жерде жалгыз эле айлык эмес, бул жерде ошо перелеттор, проживание, анан республика ичинде ары жылышы, бери жылышы, ошонун эле алкагында семинарларды өткөрүп, ошонун баары каралат экен да. Мен эч кайда жылбайм, эч кайда учпайм. Жарымын төлөп бергиле, мен кеңешчи болуп берем. Макулсыңарбы? Анан бул жерде Минфиндин дагы өкүлү бар. Айтып койсоңуз кошумчаңыз бар болсо уруксат болобу? Зам министр. Ошол тарабынан дагы бияктын баары такталган да. Урматтуу депутаттар, бул жерде эми жалгыз эле ошо международный эксперттердин айлыктары эмес, бул жерде мына ар бир мектеп, жана 23 мектеп физика, химия, биология лабораториялары менен жабдыкталат. Мындан тышкары мына 5 жыл мурун 2015 жылдан баштап 2021 жылга чейин Азия өнүктүрүү банкы тарабынан дагы ушундай эле долбоор иштеген. Анын алкагында ошо 30 инновациялык мектеп жабдыкталган да. Азыркы учурда ошол 30 инновациялык мектеп тегерегиндеги 5-6 мектепке борбор болуп иштеп келүүдө. Анан ошол жерде дагы андан тышкары 13 миң мугалим окутулган. Бул долбоордун алкагында дагы 10 миң мугалим окутулат деп каралган да. Анан ошондуктан
Айтылган айлыгы барбы же жокпу? Жазылган. Сиз тастыктап атасызбы? Международный консультанттар, эксперт по реформе предметных стандартов. Бул жерде 19.800 Ай сайын. в месяц. Көрөтпөйсүзбү? Рахмат. Кийинки сөз Адахан Кисенбаевичке берилет. Сіз айтсаңыз, мұны лабораторияларда биоматериалдарды топтойбуз дейт да. Эмне максат, кандай материалдар бар? Буларды анализ жүргүзүү үчүн гана топтолуп. Эмнелер кирет ошо биолабораториялык материалдарга? Бардыгы заара, кан, гистологиялык материалдар, там заара жана эмне деп коет, заң деп коет. Ошол юридикалык статусу кандай болот ошол лабораториялардын? Юридикалык статусу бул ошол мамлекеттик делген, ошол биздин ишканаларда болуп атат. Ошон үчүн аларды мамлекетке тиешелүү, мамлекеттик болуп эсептелет статусу. Кийин менчикке өтпөйбү? Жок, өтпөйт. Эл аралык макамга ээ болбойбу? Жок, андай жок. Жалгыз улуттук макамда. Толук улуттук жана мамлекеттик макамга ээ болот. Эмне үчүн суроону берип атам? Сиздер түшүнсөңүз керек эмнеге берип атканым, да? Мына ушундай экономикалык жактан чабал өлкөлөргө ушундай каражат көрсөтүлүп, жаңы лабораторияларды курабыз деген максат менен улуттун генофондун изилдөө максатындагы курулуп аткан лабораториялар көп азыр. Андай конспирологиялык теориядан мен алысмын. Жөнөкөй эле кадимки эле клиникалык диагностикалык лаборатория Адахан Кимсанбаевич булар болгону азыркы заманбап, жандай жакшы тастыкталган жана өзүнүн кубаттуулугу жагынан өтө жогорку деңгээлдеги лаборатория болот. Кудай буйрса. Болсун. Мен айтып атканым, жаман айтпай жакшы жок дейт. Мурдуңа бирдеме сүйкөсө да билбеген элим барсын дегендей, акырын ошол капкандарга илип баратат өлкөнү. Көпчүлүк учурда түшүнбөй атабыз. Сиз балким жана биолабораторияны айтып атсаңыз, ошолордун баскычы катарында жок. Мен ошону сиздин оозуңуздан угуп алайын. Ал биолабораторияга бул азыркы макулдашуунун эч бир тиешеси жок. Жакшы. Кандай гранттык пайызы кандай, кредиттик пайызы кандай? Себеп биз кийинки билим берүү боюнча карайбыз. Булардын дагы максаты аябай керемет дагы, ичине чукуп киргенден кийин такыр башка максаттар чыгып аткан. Ошо билим берүү министрлиги менен саламаттык сактоо министрлигине биз өтө кылдат мамиле кылышыбыз керек болуп атат. Топтора. Жалпы бюджет $30 миллион, 20 миллиону грант, 10 миллиону кредит. Узак мөөнөт кеткен, узак пайыздан жеңилдетилген пайызы 1%. Бир гана бизди мындай бир оор жагдайга түртө турган жагдайы жеңилдетилген мөөнөттөн кийинкиси 1,5%га чейин көтөрүлүп кеткен жагы бар экен да. Азыркы убакта экөө бириккен күндө деле 2,5% менен бул жакшы эле пайыз деп ойлойм. Мен билбейм, мен экономист эмесмин. Биз кээ бир келишимдерди 0,75тен жакшы деп алып атабыз да. Сиз 2%га чейин деп атасыз, болгону да саламаттык сактоо тармагынан бул абдан чоң. Оор маселе бул. Ушул гана шарты бир аз адамды мындай бир туура бул Адахан Кимсанбаевич, саламаттык сактоого түшкөн акчалар туура киреш алып келбейт, бирок бул калктын ден соолугуна деп арналган нерседен аянбаш керек. Бул мамлекеттин түзмө-түз милдети болуп эсептелет. Ошон үчүн колдоп бериңиздер деп суранам. Рахмат. Биз ушуну сизге да чейинки жетекчилерге да кайрылдым, сизге да кайрылып кетейин. Кээ бир учурларда, кээ бир жагдайлар болуп атканда, жанакы бюджеттен бир тыйын алган жокпуз деп айтып аткан мезгилдерде сиздер айтып коюшуңуздар керек. Биз карызга алып атабыз. Биз карызга куруп атабыз. Карызды кайтарып беришибиз керек деген сөздү биздин кыргыздын кулагына күмүш сырга кылып илип коюшуңуздар керек, милдеттүү түрдө. Бекер берилип аткан жок. Бекер айлык көтөрүлүп аткан жок. Бекер лаборатория курулуп аткан жок. Мунун кайтарымы бар. Туура. Сиз кайтара албай калсаңыз, небереңиз кайтарат дегендей бир маалыматты бере жүргөнүңүз максатка ылайык болот деп ойлойм. Эми кол коюлуптур, башка маселе жок. Өзү негизи 3төн 1 кредит экен, 3төн 2 тескерисинче. 3төн 1 кредит, 3төн 2 грант. Туура да. Эмнеси туура эмес? Туура. Ошондуктан ушуну эске алуу менен саламаттык сактоо тармагына жеткиликтүү, эгер ушул пункттарда көрсөтүлгөндөй кылып ар бир оорукананын дарегин жазыпсыздар, бул кубанычтуу көрүнүш.
кийинки мындай бир 5 жылдан кийин Улан мырза айткандай Нарын областында кандай жаңы пайда болду деп текшергенге жеңил болуп тургандай жагдайда болуптур, даректүү. Бул жерде йен менен көрсөтүлүптүр да, акча, каражат. Йена менен көрсөтүлүптүр. Ошондо доллар менен канча болуп атат? 7 миллион тегереги доллар. 7 миллиондун тегерегинде каражат болуп атат. Ошо 7 миллион менен көп нерсени жасайсыңар ушул Чүй менен Бишкектин ичинде. Азыр бир гана онкологиялык борбордо бир аппарат, өзүңүз билесиз, канча миллион турат? Ошону майдалап ар жакка чачпастан эле силер мындай максаттуу койбойсуңарбы? Бишкек шаарында онкологиялык борборго баягы Казакстанга барып, Ташкентке барып, Москвага барып, Новосибирскке барып өтүп келип аткандарды ушул жерге коюп койсоңор, ушул грант өзүн-өзү 1000 эсе актайт эле го. Ар жерге жем чачкандай кылып чачкандан пайда жок го. Улуттук борбор ушул, улуттук. Эгемен өлкөнүн улуттук борборунда жаңы заманбап онкологияны эң башталыш баскычында аныктоочу аппарат жок. Канча жыл болуп кетти. Ар келген президент айтат. Быйыл күздө буйрса болот. Күздө болот. 4-үнчү президент кетти ушундай күздө болот деп. Качан? Мына ушул япондор берип аткан экен, ошолордун өздөрүнөн чыгат ушул аппараттар. Айтпайсыздар, бизге каражат, акча бербегиле. Консультанттардын кажети жок. Консультантты өзүңөр кошо бергиле дагы, ошол аппаратты алып келип биздин улуттук борборго орнотуп, биздин адистерди иштетүүгө үйрөтүп, окутуп коюп кетсеңер, биз ыраазы болобуз дебейсиздерби? Менимче ушунун пайдасы көп тиет го Кыргызстанга. Жооп берейин. Адагым Самаевич, сиз айткан маселе абдан туура, жүйөлүү, туура. Улуттук биздин жанагы борборлордо дагы ошондой заманбап, ультрасовременный аппаратура туш керек. Мен аны дагы толук кошулам ага. Бирок бул долбоордун баштапкы максаты бул башталгыч медико-санитардык жана жардамды жер жерлеринде сапаттуу көрсөтүү да. Мисалы үчүн эми борбордук туура ага да керек, бирок баары эле агылып келип, мына Жылдыз Талабековдун айткандай, келип эле Бишкекке тыгылабыз да. Анан эми бир аппараттын ашып кетсе пропускная мощность бир 30 больнойдур. Жер жерлерден келип отуруп, ошон үчүн жана тыгын, очередь, араздашуу, нааразычылыктар да ошондон келип чыгып атат. Жок дегенде жанагы эң элементардуу жардамдарды жер жерлеринде, райондордо көрсөтсөк, биз дагы ошо жанандай нагрузканы дагы алмакпыз да. Урматтуу чыңалуундагы министрдин орун басары. Ошол максат эми ар бир гранттын өзүнүн бир максаты бар. Алар дагы муну жөн жерден тандап алышкан жок. Муну дагы бир топ убакыт изилдеп отуруп анан ушуга келип токтошкон. Мында карасаңыз, биздин Бишкекке, сиздин айтканыңыз туура. Биздин Бишкекке мы должны усилять национальный центр. Кудай сактасын, биздин Бишкекке онко ооруга күмөн саналган 7 областтын жарандарынын баары келет. Себеп бул аппаратты областтарга коюп койсоңуз, аны иштете алчу адистерибиз деле жок. Бирок ошол аппараттын жоктугунан биздин жарандардын баары кошуна мамлекеттерге чуркап атпайбы? Эбегейс чоң акчаларды төлөп ошолордон диагностика өткөрүп келип атпайбы? Дарт белгисин коюп бергиле деп ошол жака чыгып атпайбы? Эми ошону айтып атканым, ары бери чачыратып отурбастан 7 миллион долларга ошол аппарат 10 миллион доллардын тегерегинде экен. Эң бүгүнкү күндөгү заманбап аппарат. 10 миллиондун тегерегинде. Айтпайсыздарбы? Бизде Кыргызстан бийиктүү олуу өлкөбүз. Онко ооруларыбыз жылдан жылга пайыздык катышы өтө чоң өсүп атат. Жашы кичирейип атат. Бизде приоритет болуш керек да. Приоритет. Эмне приоритет бүгүн? Сасык тумоонун дарылаш приоритетпи? Же жылдан жылга өсүп аткан онкологиялык ооруларды аныкташ приоритеттүүбү? Эң приоритеттүү ушул, менимче ойлоп аткан ушул. Эми үчүн Түштүк Кореяга дарыгердик туризмди өнүктүрүп атат. Тек гана ошол онко ооруну алдын ала аныктап алалы деп ошол жака учушуп атат да. Карабайсызбы? Менимче бул биринчи кезектеги приоритеттик ушул нерсе бизде Кыргызстандагы. Экинчиси учук оорусу, үчүнчүсү кант диабети, төртүнчүсү кан басымынын жогорулашы. Мына ушул 4 компонентке биринчи кезекте көңүл буруш керек да. Адаган Ким Самбаевич, мен менен полемикага түшкүм келбейт.
Бирок сиз менен 50% кошулам, 50% кичине түшүндүрмө эсебинде да. Ошол сиз айткан онкологиялык жана башка оорулар жана Бишкекке келип, карайлап четке өлкөгө да чыгып аткандардын баары 3-4 стадияда өнөктөшүп кеткен оорулар да. Ошону алдын алуу үчүн жерлерде биз жанагы медициналык тейлөөнүн сапатын жогорулатышыбыз керек болуп атат, Адакан Кемсанбаевич. Ошон үчүн жанагындай УЗИ аппараттар, референс лабораториялар, жин эксперттерди ошо жерлерге коелу деп атабыз. Эми кааласак каалабасак дагы Бишкекке келип кетүүнүн дагы баардын эле мүмкүнчүлүгү жок экен. Бюрокаттын артынан анан көрүнөм, эмки понедельникте, эмки айда, эмки жайда боло туруп өнөктөштүрүп кетип атат биздин оорулар. Ана ошондуктан эми мен сизге толук кошулам. Ал жакка дагы биз көңүл бурушубуз керек. Бирок азыр бизде жерлерде биринчи баштапкы звенобузда ошо сапатты кичине болсо дагы көтөрүп алалы деген максат болуп атат. Рахмат. Кийинки сөз Адакан Кемсанбаевичке берилет. Бул мыйзамды биз каалагандай колдонобуз да. Азыр мыйзамдын ар бир беренесине, ар бир тамгасына суроолорду беребиз. Бирок сиз жолдош полковник өтө тажрыйбалуу инсансыз. Бирок мыйзам аткарылбайт, билесиз да. Мыйзам өзүнчө, кыргыз өзүнчө жашай беребиз да, туурабы? Аны ар кандай моменттер болот? Айта албайсыз. 6 беренеде турат 3 пунктунда Кыргыз Республикасынын президенти ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырып жаткан мезгилде үй бүлө мүчөлөрүнө деп кашанын ичине тактап жазып атат да. Үй бүлө мүчөлөрү деген кимдер дегенине. Жубайына жашы жете элек балдарына дейт. А сиздин кызматкерлериңиз жашы жетип үйлөнүп балалуу болуп калгандардын аркасынан деле жүрбөйбү коштоп? Биз мыйзам чегинде эле иштейбиз. Жок, кечирип коесуз. Анда мен башка жакты көрүп атат экенмин да. Кыргыз Бишкекте же кошуна мамлекеттердин президентинин балдары жүрөбү, жанагы коштоо менен, коргоочулары менен. Же мен кино көрүп атамын, же башка жактан жүрүп атамын. Айта албайт экенмин. Биздин кызматкерлер айта албайсыз, азырынча айта албайсыз. Частный может быть охранный агентстволорго кайтарат. Мен ошондуктан айтам да, мыйзам өзүнчө бул жакта кала берет. Биз өзүбүзчө жашай беребиз. Ошон үчүн мыйзам алуунун деле кажети жок бизге. Кожоюн эмне десе ошондой болот деп эле бир эле статьядан алып койбойлубу? Кимдер корголот, кожоюн чечет, кимдерден коргонуу алынат, кожоюн чечет. Бүттү, бир эле статья. 7 беренени караңыз. Кимдерге берилет дегенде, сиз ушул 7 беренеге президентти жазышыңыз керек эле. Президент өзүнчө 6 берене кылбай. Биз өтө эле ашырып жиберебиз да, жолдош полковник. Өтө ашырып жиберебиз. Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдарга мамлекеттик күзөттү берүү деген жерге биринчи ошол президенттен башташ керек да. Катары менен эле айтып коюш керек. Аны өзүнчө берене кылып. Кайран. Мына 3 пунктунда турат. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун төрагасына деп. Конституциялык соттун төрагасы кылмыш жаза иштерин карабайт. Ага тиешеси жок. Өзгөчө рецидивтер менен анын жумушу жок. Конституция бузулду, бузулбады деген гана маселени карайт. Аны дагы эгер Кыргыз Республикасынын жараны кайрылса, кайрылбаса 15 жыл бир да кагаз карабайт. Кандай дейсиз? Бул эми конституциянын негизинде Жок, конституциянын негизинде эмес. Бул бир учурда болгон, себеби да белгилүү. Бирок азыр эми анын себеби жокко дейм да. Эми карап көрсөңөр кичине. Сиз экөөбүз кызматты бирге баштаганбыз го. Бир себептер менен ушундай болуп кирип калган. Бизде ушундай эмеспи? Вице-премьерлер бардыгы бирдей милдетке, бирок бир вице-премьер өзгөчө милдетке деген сыяктуу эле. Соттордун төрагасы да кезинде ушундай болуп калган. Ушуга кандай карайсыз? Урматтуу кесиптештер, биз Конституциялык соттун төрагасын бул тизмеден чыгарышыбыз керек. Менимче Конституциялык соттун төрагасы мүмкүн болушунча элдин арасында жүргөнү жакшы. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык жарандардын бардыгынын укугу бирдей. Муну бекер эле киргизип атасыздар. Мен азыр жаңы шайланган конституциянын төрагасын билем. Ал киши өтө жөнөкөй, жупуну киши. Ал андай коргоого муктаж эмес болсо керек.
9 берене. Мен өткөндө Чыңгыз Азаматович биринчи күнү Баткенде болуп, биринчи окууга катышпай калгам, көрбөй калгам. Ошондуктан мүмкүнчүлүк бересиздер го деген үмүттөмүн да. 9 беренеде башка адамдарга мамлекеттик күзөттү берүү президенттин актысы менен аныкталат эмес, мыйзам менен аныкталышы керек бардык нерсе. Биз ошон үчүн мыйзам кабыл алабыз. Мыйзамды кабыл алып туруп, эгерде каттуураак кожоюн каалап кеткен болсо, кожоюнга да мүмкүнчүлүк берип коелу деген жерден мыйзам жокко чыгат. Мыйзам иштебейт. Анын саны көбөйүп кете берет. Кудасына берилет, бажасына берилет, күйөө баласына берилет, өкүл баласына берилет. Ушинтип кете берет. Биз кыргызбыз айланайындар. Бербей койсоң тултуйуп таарынат. Ошол таарынбасын деп кетет. Эгерде мыйзамда тыюу салынган болсо, бардык жетекчилердин колу кыскарат. Биз билебиз да Кыргызстанда кимдер күзөтчүлөр менен жүрөт, кандай күзөтчүлөр менен жүрөт. Эмне болгон күзөттөр менен жүрүшөт. Мен дагы силердин күзөтүңөрдөмүн. Менин көчөмдүн эки башында турасыңар. Ага эмне кыласыңар кажынадан акча коротуп. Мен өзүм эле айтып берип атпайм. Кайда баратам, качан келем, эмнеге баратам, эмне жөнүндө сүйлөп атам. Ага эмне кыласыңар акча коротуп. Мына ушул 7 берене менен 9 беренеге, урматтуу кесиптештер, бул кишини билем, жолдош полковник, аскер кызматкери, акта дебейт, көкта дебейт, унчукпай тура берет. Биз депутаттар жоопкерчиликти мойнубузга алып, мына ушул беренелерди жана кесиптешибиз кош айткан беренени кошуп туруп, мыйзамды ушундай кабыл алып беришибиз керек. Сунуш берип атам да ушуну. Сунуш киргизилди. Урматтуу баяндамачы. Жооп бересизби? 7 пункт боюнча, 7 берене боюнча и 9 берене боюнча. Азыр мен тияктаганда ушул жактан барып жооп берейин. Кайсы? Нурбек Өмөрбековичтикиби? 7 эме боюнча болуп, берене боюнча. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, уруксат болсо 7 берене боюнча жооп берип койсом. УКМКнын кызматкери Жусупбеков. Конституциялык сот өндүрүшү институтунун өзүнчө жана өз алдынча сот катары киргизилгендигине байланыштуу жогорку соттун төрагасына сыяктуу эле анын төрагасынын талаптагы мамлекеттик коргоо алуу зарылдыгы бар. Дүйнөлүк тажрыйбаны да карасак, конституциялык соттордун төрагаларында мамлекеттик кайтарууну берүү көптөгөн өлкөлөрдө, анын ичинде Россияда, Туркияда, Индияда да жана башка көпчүлүк өлкөлөрдө каралган. 2009 жылдагы мамлекеттик күзөт жөнүндөгү мыйзам редакциясында мурда Кыргыз Республикасынын Конституциялык соттунун төрагасы кызмат орду кайтарылуучу болчу. Бирок 2010 жылы 27 июнда Конституция кабыл алгандан соң Конституциялык сот өз алдынча сот катары жоюлуп кеткен дагы Конституционный палата болуп жогорку соттун карамагына кирип калган да. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 8 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун төрагасы жогоруда белгилеген конституциялык ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу менен бирге Конституциялык соттун ишин, сот бийлигин, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын үстөмдүгүн жана түз таасирин, конституциялык түзүлүшүн негиздеринин бекемдигин, адамдын жана жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуучу жогорку органы катары жетектейт. Ошого байланыштуу Конституциялык соттун төрагасынын мамлекеттик кайтарууну берүү аркылуу конституциялык түзүлүшүн жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугу негиздерин жетектөөчү кызмат адамдарынын өмүрүнө кыска нуска мен жооп берип коесузбу? Эки эле сөз менен айтыш керек да. Ал жоон окуштун кереги жок бу жерде. Ооба. Жоон окуштун өзүнүн ою кандай экен, өзүнүн акылы кандай экен, ушуну эле айтса болот да. 7 берене боюнча мындай кыска так эме даана айтып беребизби? Анын алдында баягы жашы жете элек балдарына деп айттым мен. Президенттин жашы жете элек балдарына деп жазылып турат. А бирок машина минип чыккан болсо алдартынан коштоп жүрөт. Президенттин жашы жете элек балдары боюнча. Эме азыр депутат өз эме оюнду аягына чейин бүтүрсүнчү, андан кийин сиз айтасыз. Мен айтып атам, башка чет өлкөдө жүрүп аткан жокпуз да, биз көрүп атабыз да. Же башка эч ким көрбөй атабы билбейм, мен көрүп атам да. Анча-мынча социалдык тармактарга чыгып кетип атпайбы? Кандай коштоолордун аркасында жүрүп аткандыгы. Мына кече эле баягы мушкер келген экен, атасы ажыдан келгендей болуп, не деген гана коштоолор менен жүрбөдүңөр балдары? Жалдагы жеке менчик ишканабы?
Мыйзамга биз так жазышыбыз керек. Чыңгыз Азаматович, момда учурларда мамлекеттик күзөт берилет. Бүттү. Анан тиги киши каалаган болсо берип коет, каалабаса алып коет деген 9 берененин 2 пунктун такыр алып салышыбыз керек. Мыйзам иштеш керек. Тиги кишинин түшүнүгү эмес. Бүгүн ал киши, эртең башка киши, бүрсү күнү башка киши. Келе беребиз, кете беребиз. А мыйзам так калышы керек да. Түшүнүктүү. Процедура